Mehrim Hayım. Uğu atam. Geçe Taksim Bey'e varıp geldim. Sizge kaç olduğun eken. Kolunuzga tiydi dep kavatırlanıp. Oo, tiydi. Hazır bolsa öz ornunda turat. Taştandı da. Mehrim Hayım, uqsаңыз. Algatta emne dep жазылганын bilbeyim. Бирок anın suranычын orundatыңыз, суранам sizden. Sühüsün kabul alayım mı? Uşul üçün çalınıp jotasın badalet. Şumdu gale ayalsın ya. Gerçekten. Dostum, geçe günkü tokoşturdan kaldı öyle. Aşkazanım guruldap atat. Hazır ağa. Töö burçak tuzlu olup kalgan eken, taң atkanга чейин içim аңтарылып чыкты. Жеңеби сүйүп калса керек, tuzlu көп салыптыр. Bir kalıpka salıp koysak bu. Meni qara, oğuzuna qarap söyle, men seni kalıpka salıp koy elekte. Vay. Em ne dedik emiz? Çoң atabыздın aytıp жатkanın qara qalaçı. Poptorda üylönöt. Meniki bol boğon kep. Andan göre aytsaң, жеңем tamaktı özü dayardayбы? Dayardayt deysin mi? Çarbanın hanışası da al. Aşkanaga kire ошондо. Girбейт da. Taksin Gorlu'danın kançalagan kızmatkeri var. İştin baarını oşulor jasayt da. Emne kılalı Taksim Bey? Kanday kılsak eken Taksim Bey dep. Gün boyu arkasından жүрүшөt dalar. Betine tükürtme hazır meni maskara pos. Jetişet. Bas çağında. Men түшүнбөгөн bir masale var tuğanlar. Ушундай дараметиң менен эмне себептен өлтүрдүң? Алсыз кемпирге алым жетет дедиңби? Jetişet dedim eşek, jetişet. Эмне болду сага? Meni qara. Tokta öy. Men hiç kimdi öldürgen jokmun. Düşündün mü? Hiç kimdi öldürgen jokmun. Algartaygan ayalga kolumdun uçu da tiygen jok. Düşündün mü? Mından keyin üyüme, üy bileme, ayalama söz tigize turgan bolsoň, canыңды özüm alam, emi düşündün mü? Oldu. Toktatqıla. Turgulары. Bakanı basıp alsaң jit bolsa da çıgarat. Butuңa qarap jurkanыңды tart. Barıңar uktыңar be? Barıңar. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Апаңызды угуп жаман болдук. Кудай сизге сабыр берсин. Рахмат. Sen bunu menen tülö. Anan alарды унага жүктө. Мен азыр келем.
1 мүнөт, мен азыр келем. Саламатсызбы? Сен дагы деле минтип, эркин басып жүрөсүңбү? Ошондойбу? Элдин баарын ишендирдиңер. Муну таксин кордоодо өзү жалгыз жасады деп. Мул деле айттым эле го. Ал күнү мен шаарчада болгон эмесмин. Каерде болгонуңду далилдей албай коюп турсуң го. Токто, кайка баратасың? Токто. Тергөөчүгө Стамбулга кеттим деп айтып турсуң, бирок тергөөчү ал күнү Токойдо болчу. Сен каякта элең, Салих? Сен каякта элең? Кожоюнуңдун жери белгилүү, бирок сен каякта жүрдүң, Салих? Сен ушуга жооп бер мага. Күйүтүңүздү түшүнүп турам. Байчы, сени кайдан түшүнмөк элең мен күйүтүмдү? Таксин кордудан мээлейсиң сен. Карап койсоңуз. Үйүмдү сен өрттөдүң. Кожоюңду куткарып каларымды билгенсиң. Анан кайра келип тиги киши өлтүргүчтү куткарып калуу максатында атамды өз жанын кыйды деген калпка мен ишендиргиң келди. Кайра кайтып келип апамдын жанын алууга кожоюнуңа жардам бердиң. Эмне болуп атат? 1 мүнөт сүйлөшүп атабыз, уруксат берсең. Анан менин унаамды өрттөдүң. Мени өлтүрүүгө аракет кылдың. Анан апамды өлтүргөн жан алгычтын шакирти болдуң. Ук мени. Тиги киши өз башын өзү тырмай албайт. Сага да кезек келет. Болду, сыртка чыккыла. 1 мүнөт сүйлөшүп атабыз. Сага да кезек келет. Сен менин мээме жазылгансың, Салих бей. Көздөрүңдү кара, бул жердесиң ар дайым. Чыгыңыз деп атам Тарт сизге. колуңду. Эсимдесиң ар дайым. Унутпа. Мен сени унутпайм. Сен кезегиңди күт. Сен бул жердесиң, Салих. Камсанабаңыз. Бул жерге атам эмне себептен атырылдыңыз деп сураганы келген жокмун. Жакшы. Сүйүндүм. Сизди фестивалга чакырганы келген, бирок барбайсызбы? Жок, барбайм. Аны сөзсүз алып келем дедим Суханга. Ал да алып келе албайсың деди. Анан мелдештик. Ал жеңди. Жеңилди чынында. Баарыбыз жеңилдик. Эми эмне кылабыз? Силер эмне кыласыңар? Бир чечимге келе элекпиз. Жесур бей. Жесур ага. Фүген айымга болгон сагынычым сиздикине жетпейт. Бирок баарыбызга ал жетпей атат. Эми сиз бизди таштабаңыз. Бул үйдө биз 40 жылдык эскерүүлөрүбүз, сүйүнүчтөрүбүз бар. Бул жерде чогуу күлдүк, ыйладык. Канча жолу сүйүндүк, капаландык. Мен бул эшикке үлпөт көйнөгүм менен кирдим. Ошол көз ирмемден баштап биз бир үй бүлө болдук. Фүген айымдын үй бүлөсү. Макул болду. Болгон жок. Болбой атат. Ар дайым ушундай болот, муну билиңиз. Бул кайгы баарыбызды күйүткө салды, ага. Баарыбыз сиздин жаныңыздабыз. Муну эч качан унутпаңыз, жарайбы? Бир нерсе керек болсо чалып коюңуз, келе калабыз. Сен бара бер. Мен бир аз бул жерде болом, макулбу?
Ağa. Ağa. İçeli ağa. Жок, Кемаль. Антип маселе чечилбейт. Anı bilem go. Biraz süйлөшүп жеңилдейсиз. Мен ыйлай турган болсом, бүтүн Корлуданы сил алып кетет. Алаксытпа мени. Düşündüm. Senin жеңилдешиң керек окшойт. Ağa. Көңүл бурбаңыз. Böyle herkesten fazla üzülmek. Ayıp geldi. Кайгымдан айламды таппай калдым. Hadi kalk git. Кана, бар алып келчи. Үйдө болуш керек, ичсе ичели. Hadi oğlum. Бол эми алып кел. Аны уккан алтын куш дароо учуп келиптир дагы, кыйкыра баштаптыр. Чуркагыла, бул жакка келгиле. Гүлдөр ачылып, жаз келди. Jaz geldi. Дагы бир жолу. Dağı ova. Dağı bir jolu. Дагы бир жолу. Dağı. Жаз келди, жомок бүттү. Баары бактылуу. Жоқ. Эмнеге жок? Bir jolu dağı. Карагылачы, жакта пахта таттуусу сатылып атат. Ким биринчи жетсе, ошол жеңет. Кимди көрүп турам? Жактыбы? Көрүшпөгөнүбүзгө көп болду. Кереметтен өрүм менен тосуп алайын сени. Акыркы окуялардан кийин өзүң ылай коом түзөйүн деп атасыңбы? Жок. Бул спектакль сыяктуу иш эмес. Бул бир жылда жетекчилик кызматында болуп, жетекчи катары кесиптештеримдин балдарынын көңүлүн ачууга аракет кылып атабыз. Бул Корлуданын адаты. Максатың ишке ашыптыр. Баары бактылуу көрүндү. Чынында так сен Корлуда болгондо ошондо көрмөксүң маскаракылыччылыкты. Азыркы жашап жаткан жери жагып турат мага. Жесур менен келдиңби? Жок, мен да аны карап жаткам. Келген эмес окшойт. Келген болсо, Сюхандын жанында болмок. Салам. Рахмат. Тескерисинче, Жесур Сухандан качып жаткан окшойт. Жакын жерде сонун таттуулар саткан жер бар, кеттикпи? Чын элеби? Ооба. Мен алып берем. Кеттик анда. Дагы деле сүйлөшкөн жоксуңарбы? Жок. Мени менен да сүйлөшкүсү жок окшойт. Чалсам жооп бербей жатат. Өзүнөн башка эч кимди уккусу жок. Бүгүн атасы түшкөн жарга барып келиптир. Байкемдер каякта? Билбейм. Мен көрдүм барбекюнун жанында. Жалгызым. Жашылчасын өзүм жууп тазаладым, кургатып, этим болсо жакшылап бышырдым. Сага жагат, даамдуу болсун. Сага эмне болду? Эртеден бери кызыктай карап атасың го мени. Сен ал каттарды эмне себептен жаздың? Кайсы каттарды? Ойду өрөөчү Корхан, эмне болгон кат экенин жакшы билесиң. Сен жаздың муну, билем, бирок эмнеге ушуну түшүнө албай жатам.
Атаңды коркутуу үчүнбү же тескерисинче Рызаны атаң качырды деп ойлоп элдин көңүлүн буруу үчүнбү? Эмнеге түшүнбөй жатам. Эмнеге жаздың? Сен эмне деп келжирип атасың Жахиде? Бирөөлөрдүн көзүнчө мынтип сүйлөбөй, ишенип алышат. Макул, баарын түшүндүм. Башка суроом жок. Кое турсаң, сен эмнени түшүндүң? Эмнени? Жаным, мен сенин калп айтып жатканыңды дароо билем. Баштадың го мынтип. Сен кылдың муну билем, ишенем буга. Бирок коркпой, эч кимге айтпайм. Мен? Сен үчүн эмес. Болгону тиги байкуш атаң мындан да жаман абалга түшпөсүн деп айтып атам. Ушул себептен гана. Жахиде, мен түшүнбөй калдым. Сен менден эмне шектенип атасың? Анткенин сенин жашынып алып тиги бөлмөгө кирип баратканыңды көрдүм, түшүндүңбү? Болдубу эми? Сен жазгансың. Байке. Тигини сүйлөшсөкпү дейм, баарыбыз чогуу турганда. Эч нерсе сүйлөшпөйм. Карасаң, Жахиде каттарды сен жазгансың деп менден шек санап атат. Ушундай кантип болсун? Бири-бирибизден шек санап атсак, душман болобуз жакында. Ай Корхан, мен тамаша болчу бул. Корхан, тамашалап жатпаймынбы? Тамаша. Убагында эмне көрдүңөр? Кантип жашадыңар? Шаарчадан укканчалык эле билем. Адалет, ары тур менден. Бирок сен башка көз караш менен караганын да жакшы билем. Бая күнү ооруканада өлүп каламго деп аткан кербезинде сенин атыңды атап туруп алды. Ал үзүлүп баратып тозокту көрүп алып Михримак болушу мүмкүн десе керек. Мен да билем. Сен да билесиң. Ал да билет. Суранам, Михримак, сага жалынайын. Ачууңу алдырба. Ал аялды таксин өлтүргөн жок. Ай Кудайым ай. Күйөөң экөөң суранганды, жалдыраганды биле турбайсыңарбы? Эң сонун. Бул инсан болуунун бир белгиси. Түрмө экөөңөргө тең жарашчудай адалет. Буга сүйүндүм. Эми уруксат берсең? Сен экөөбүз сүйлөшүп атканда Гүлия деген аялдын жаныма келип калышы албетте экөөбүзгө тең ыңгайсыз абал жаратты. Жахиде мага чалды. Гүлиянын неге унааңда отурганын түшүндүрдү. Баламдын документтери Гүлиеде болчу, Бülentке да бербей коюптур. Ошол себептен унаада чогуу келе атышкан. Bülent да байкуш 5 жолу маалымат калтырыптыр. Чал деп. Сурана мага таарынбаңыз, менин айман болду. Ал үчүн аябай кадырлуу экенсиз, көрүнүп турат. Анда мүмкүнчүлүгүм бар экен да. Bülent, эми ушул үчүн түшүнбөстүктөрдү жаратуунун кереги жок. Эч. Мааниси деле жок. Болушу мүмкүн эмес. Чыныгы фестиваль деп ушуну айт. Чыныгы. Сен муну билет белең? Кел бул жака бир аз басып келели. Мен айдайм. Бери кел, бери. Унаа менен кетпейсиң. Бул жакта бир аз басып келели. Колума сүйөнүп алыңыз, жыгылып калбаңыз. Эмне кылып атасың? Сүйөнүп алыңыз. Тарт колуңду. Не болмок эле. Эс ала түштүм. Кой отур, 1 мүнөт. Эмне болду ага? Сен мени бул жерге атайын алып келдиңби? Ох,
Festivalga чейин жөө жалаңдап келдикпи? Мага антип калп айтпа. Ширин көндүрө албай сени жумшадыбы? Ага, антип эч ойлогон жокмун, чын айтам. Жакшы анда, сен барып эс ал. Мен кайра кайтайын. Аба ырайы да жакшы бар. Ага. Кемал, мени кыйнава, зордобо дейм. Шириндин ырын угуп коюңузчу жок дегенде. Мына азыр башталат. Бул жылы биздин чарбанын атынан ырдайт. Алемдар уулу үй бүлөсүнөн. Баарыбыздын атыбыздан ырдайт. Суранам ага. Кана жүрүңүз ага. Баргыңыз келип турат го. Акырын болду, мына баратам. Саламатсыздарбы? Толкунданып атам. Мен ашканадан бөлөк жерди ырдап көргөн эмесмин. Эми кээде жакын курбум бар. Энциклопедиям, ыр жыйнагым. Кээде ошого ырдап берчүмүн. Ал менин жашоомдо көргөн эң керемет сүйүүгө кабылды. Ал өзү сүйүүнүн символу бир кыз. Ufukta göründü kar, bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgilim. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgilim. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğinden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. Sen bana vaat misin, lütuf musun sevgili? Kim ne derse desin, al beni sinene sar. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgilim. Benim gönlümken de bir tek senin aşkın var. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgilim. Benim gönlümken de bir tek senin aşkın var. Анда эмесе кезек менде.
турбай тур, азыр даралып келейин. Кетпе. Жанымда кал. Келип отур жаныма. Эртең сот отурумунда чечимди сот чыгарат. Бирок экөөбүзгө тиешелүү чечимди сен кабыл аласың. Ошол себептен бул катты
Seni sүйөм деп бүтүрбөйм. Колу бутум титирип атат. Кармасаң муз болуп тоңуп калды. Болду эми, тынчтанчы. Баары жайында. Билгениңди, көргөнүңдү айтасың. Ошол күндү кайра жашап чыкчудай болуп атам. Адалет айым каякта? Атамдын келишин күтүп атса керек. Cesur. Cesur, biz өткөндө сүйлөшө албай калдык. Ооба. Мен да унутуп калыптырмын. Кош келдиң. Кош келдимби, аны көрөбүз. Биз сыртка таза абага чыгып келели, жүр. Макул. Тартпагыла. Таксимди айтып койсоң, Тартпагыла мени. Таксимди айтып койсоң, жооп Тартпагыла мени. Эмнеге тартып атасыңар? Тартпагыла. Ким өлтүрдү деп ойлойсуз? Тартпагыла. Арып тургула, тартпагыла мени. Арып тургула. Мен эч кимди өлтүргөн жокмун. Балдарымдын үстүнөн карганып берем. Мен эч кимди өлтүргөн жокмун. Ата, болду, кеттик. Таксин корулууда. Биринчи отурумда тергөөчүлүктө берген көрсөтмөңүздү өзгөртүүсүз калтырдыңыз. Азыр кошумчалай турган маалыматыңыз барбы? Жок, урматтуу сот, мен күнөөлүү эмесмин. Fügen Alemdar оолун мен өлтүргөн жокмун. Башка суроо жок. Көрсөтмөңүз угузулду. Эми кезек күбөлөрдө. Күбө Ширин Туранбозлу. Жүр жаным, кел. Кана көрсөт өзүңдү. Жүр жаным. Cesur, кайраттуу бол балам. Апаң кайра кайтып келбейт. Тилекке каршы. Жаның өрттөнүп жатат, түшүнөм. Аз да болсо өзүңдү ойлончу. Ал күнү адаттагыдай эле Fügen айым менен сейилдөөгө чыктык.
Жаныбызда Мейирман айым Элиф да бар болчу. Ошол күндөрү Фиген айым өзүн жакшы сезбей аткан. Сейилдөөгө уулу менен чыкканды жакшы көрчү. Бирок ал күнү Жесур бейдин өтө маанилүү иши бар болчу. Биз алып чыгышыбыз керек болуп калды. Жесур Алемдар уулу ал күнү эмне үчүн үйдө болгон жок? Тергөөчү Серхат Саваштур жана коопсуздук кызматкерлери менен чогуу Таксим Корлуданын күнөөлөрүнүн бирин ачыкка чыгаруу үчүн жөнөп кеткен болчу. Сиздин ал ишке кандай тиешеңиз бар? Урматтуу сот, мен Таксим Корлуданын көп жылдан бери шаарчабыздын коопсуздук кызматынын башында турган аткаминерлер менен жашыруун иштерди чогуу жасап келишет деп айткым келет. Жесурда дал ошондой ойдо жана муну далилдей турган учур болуп калды эле. Анан мен Жесурга жардам берейин деп чечтим. Каршымын урматтуу сот, темадан четтеп кеттик. Бу да безге сайып алды. Айыпталуучу жана жабырлануучунун талаптарын тактоо максатында күбөнүн көрсөтмөсүн досьеге тиркеп коюңузду өтүнөм. Сунушуңуз кабыл алынды. Сиз Таксим Корлууданы качантан бери тааныйсыз? 35 жылдан бери Таксим Корлуудан жанында эмгектенем. Мен жана аялым. Кызым Ширин Мурда Таксим бейдин чарбасында иштечү. Таксим Корлууданын айдоочусунан тартып, анын эң жакын адамы жана жардамчысы экениңизди тастыктаган көрсөтмөлөр бар. Туура. Анда ал күнү эмне себептен жанында болгон жоксуз? Таксим бейдин башка жумуштарын бүтүрүү үчүн Стамбулга кеткен болчумун. Эмне болгон иш? Кызы Сухан Корлууданын аркасынан жүрүүмдү буйруган болчу. Урматтуу сот. Жандагы үйдү билчү эле? Мен сага анан Жесурга айтканмын да. Себеп? Үйгө келип планын бузуп салбасын деди да. Себебин билбейм, урматтуу сот. Убагы келгенде сага чалам деди. Үйөсүнүн жасап жаткан иштерине күбө болсун деп бул жерге келүүсүн каалагам. Тынчтангыла. Бирок Таксим Корлууда Токойдогу окуя болгон жерге келген жокко? Жок, келген жок. Чогуу иш кылган мурдагы тергөөчү жана коопсуздук мүдүрү келишти, бирок өзү келген жок. Анын тузакты билип калганын сезип тургам. Эч нерсе билген эмесмин, урматтуу сот. Туура эмес. Тилемчи алдыман чыгып аялымды уурдап кеткенин айтты. Мен дароо айткан жагына жөнөдүм. Таксим бей, жетишет. Тоскоол болбой туруңуз. Бул күнгө чейинки кылмыштарынан кантип кутулса, мында да дал ушундай болду. Рыза Чырпыжы качып кеткендеги окуяда камакта жатып чыккандан кийин элдин алдында мени жок кыла турганын айтып коркуткан. Бул жерде отургандардын баары буга күбө. Анда уурдаган киши айыпталуучу экенин тастыктоочу башка далилиңиз барбы? Мен аны өз көзүм менен көрдүм. Мен буга каршымын, унак отурганын көргөн жок да. Жок. 1 мүнөт мурун жаныбызда отурган аял көз ачып жумкуча жоголуп кетти. Айланабызда бир эле унаа турган. Ал Таксим Корлууданын машинеси. Узап баратканда көрүп калдым. Кыйкырдым. Чын айтам, аркасынан чуркадым, жардам сурадым, бирок токтогон жок. Мени көрүп турса да токтогон жок, урматтуу сот. Сиз полицияга дароо чалдыңызбы? Биз апамды уурдап кетишкенин укканыбызда коопсуздук мүдүрү жаныбызда болчу. Алар кабарды башка жактан алышкандыктан ошол кабардын аркасынан иш жүргүзө башташты. Анан чогуу эски фабрикага карай жөнөдүк. Биз башкаларына караганда жакын болгонубуз үчүн ал жерге алардан биринчи болуп барып калдык. Албетте ал жерге. Анан ар бир секунд апам үчүн маанилүү болуп атканы мен үчүн. Мен полициядан мурун жетип бардым. Ben polislerden önce koştum. Апаңыз Альцгеймер оорусу менен ооруч экен, туурабы? Туура. Апам Альцгеймер оорусу менен ооручу. Буга чейин дагы жоголгон үчүн. Бул абалда эмне сезе турганын билчүмүн. Nasıl bir etkisi olacağını biliyordum.
Ооба. Буга чейин да жоголбоду эле. Анда апасын мен куткарып калгам. Унаамдын алдынан чыга калган. Отургузуп алып үйүнө алып барбадым беле. Туура айтат. Апамды үйгө алып келген болчу. Уланта бериңиз. Анан мен полицияда мурун жетип бардым. İçine girdim. Eşikten girerim менен минтип bir убакта Anlamadım. түшүнгөн жокмун эмне болуп жатканын. Заматта болду баары. Суу ичесизби? Чарчасаңыз бир аз эс алыңыз. Апамдын асмандан ылдый көздөй түшүп келе жатканын көрдүм. Айыпталуучу ичинде бекен? Ооба, үстүндө турган. Мен кылган жокмун. Карганып берем. Мен барганымда ошол жерде экен. Анан тиги темир ачылып кетти. Таксим бей, жетишет, жолтоо болуп атасыз. Апаңыз Fügen Alemdar уулунун айыпталуучу Таксин Корулуда тарабынан ылдый көздөй түртүп жатканын көргөнүңүз туурабы? Жок. Cesur Bey, суроо кайра кайталанып берилсинби? Таксин Корулудаанын түрткөнүн көргөн жокмун. Заматта болду окуя. Мен içine киргенимде баары бүткөн экен. Иштин баары үстүндө болгон үчүн бирөөнү байкаганга алым жок болчу. Ансыз деле эч ким көрө алмак эмес. Zaten kimse de göremezdi. Эмне болуп атат? Fügen Alemdar уулунун өлүмү боюнча сот отурумунда күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү териштирилип, жана аларга убакыт берилүүсү үчүн отурум белгилүү датага жылдырылды. Айыпталуучу Таксин Корулуда үй камагына чыгарылсын деген чечим кабыл алынды. Мына сага. Кана бер менин сыйлыгымды, бер кана. Рахмат. Адалет, сыйлык алуу кандай рахат. Мен да сенин ушундай күлгөнүңөн ырахат алам. Ар дайым чогуу болду, жарайлыбы? Бизди өлүм гана ажыраталат. Тиги темир тордун аркасына экинчи кирбейм. Андай сөздөрдү айтпачы, суранам. Өпкөңдү таза абага көндүрбө, Таксин. Анан түрмөнүн абасынан күн албай кыйналасың. Михримах. Сени нике күнү эмнеге таштап кеткенди айтайынбы, Михримах? Менден үмүтүңдү үзсен, унут мени, унут, куру жалак каласың. Мен сени унутканым качан, кылымдар өттү го. Жалдырап жазган сүйүү катын таштанды кутусунда жатат. Өз ордун тапты. Сен мени унут, кое бер менен жакамды.
Хамит, салам кандайсың? Саламатсызбы, Таксим бей, кош келиңиз. Кушубак бол. угуп атам Сүйхан. Жок, Жесур 5 мүнөт мурда да жок болчу, азыр да жок алтыным. Макул, өптүм. Неге мындай болду десең, Кемаль? Эмне кылыш керек болсо ошону жасады. Жалган айтмак беле. Түрткөнүн көзү менен көргөн жок да. Көрдүм деп атам го, Кемаль. Унаасы менен баратканын көрдүм. Ооба, бирок ичинде Фүген айым жок болчу да. Же бар беле? Ширин, сен болгон аракетиңди жасадың, чын айтам. Мындан кийинкини сот чечет. Каякта анда тиги киши? Of ya of. Al bunu. Салтыбызды бузбайлы. Бул салтыңды неберең менен уланта бересиң. Корхан, жаш баладан талашпачы. Канчалаган жылдан бери эңсеп келген үй бүлөнү кураарыма аз калганда, ал үй бүлөдө мен жок болом деп аябай корктум. Баны туура айтат. Азырынча иш бүт элек, сот иши уланып атат. Бирок сот мага ишенди. Туура кылдыбы? Өлтүрүп же өлтүрбөгөнүндү сурап атасыңбы? Балким кокустан өлтүрүп алдың. Балким уурдап кетип, Жесурга сабак берейин дегендерсиң. Менин бул окуяга алыстан да жакындан да тиешим жок. Болгону тузактын ичинде калдым, бүттү. Эгер өлтүргөн болсоң, мага айтат белең. Жок. Далил жок болгон үчүн сенин күнөөлүү эмес экениңе ишенгим келет. Чын дилимден. Жүрөгүм менен ишенгим келет. Сүйгөн кишимдин жүрөгүн канжалатып, кичинекей, бактылуу үй бүлөнү жок кылган адам сен эмес экениңе ишенгим келет. Мен сага эч качан мындай нерсе кылбайм. Эч качан. Өзүң билесиң. Бул ушундай болгон учурда деле экөөбүз мурункудай боло албайбыз. Эми эч качан мурунку калыбына келбейт. Болот. Мен болот десем болот. Мен айтканымды жасаймын. Корлу да эркиндикке чыкты. Жазасын өз колум менен берем. Сухан, атам каякта? Билбейм, ушул жерде жүрсө керек. Сөз сүйлөбөй турган болсо музыканы токтотоюн, көрүнбөйт го. Элге шоу көрсөтүп жүрсө керек, мактанып. Карадым, эч жерде жок. Чын элеби? Мени карасаң? Жесур да көрүнбөйт.
Орхан бей, чарбага барбаптыр, Салих менен сүйлөштүм. же айтпай койду. Корхан! Корхан! Жесур атаңды уурдап кетти. Эмне? Үйгө кетели де унага отурганбыз. Айда. Анан мени машинеден түшүрүп салды, сумкамды, телефонумду бербей койду. Жесур атамды уурдап кетиптир. Таксин. Апамды өлтүрөөрдө мурунда ушинтип жалдырап карап турдуң беле? Бас бери. Ошондо да токтогон жоксуң. Апамды өлүмгө жетелеп баратканда дал ушундай кылдың беле? Апамды алып баратканыңды эсте. Кантип жетелеп бараттың өлүмгө? Апамды алып баратканыңды эсте. Эсте. Апамдын өлүмүн эсте дедим. Adalet. Adalet canım oldu. Kutkaram seni. Анда менин атам жөнүндө айтып бер. Мен бала кезинде өлтүрүп, менден ажыратып, бул жардан ыргытып жибериңди айтып бер мага. Бол! Бол! Таксин акмак. Ulan Taksin. Cesur. Cesur sıranam senden. Yalvaram. Cesur sıranam senden. Өлүмүңө bir кадам калды, Таксин Борлуда. Cesur. Жүзү каралыгың. Жардын түбүнө алып келди сени.